саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан Кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү негизги телеберүүнү ошо суроо жооптор бир форматында өткөрсөк деген ошондой ой келди. Себеби бул бүгүнкү күндүн бир зарылчылыгынан улам чыгууда. Өткөн биздин ушул 3-чү төңкөрүштөн кийин азыркы учурда бул Кыргыз мамлекети мындан ары кандай башкарабыз, саясий башкаруу системасы кандай болот, Кыргыздын улуттук салттарында, эл башкаруу салттарында эмнелер болгон, эмне үчүн биз ошолорду кайра колдонбойбуз, эмне үчүн ушул убакка чейин эле кайрадан Батыш Европанын, Американын же болбосо ушул башка элдердин эл башкаруу системасын колдоно беребиз деген ушул сыяктуу көптөгөн суроолор түштү да. Ошонун ичинде мен курултай боюнча дагы ар кайсы телеберүүлөрдөн бир 2-3 жерде айткан элем, өзүмдүн пикиримди билдиргем. Бул негизинен ошол 2012 жылдан бери курултай кыймылынын арасында жүргөн коомдук ишмер катарында жана ошо курултайдын тарыхын изилдеген тарыхчы окумуштуу катарында мен өзүмдүн бир кыскача пикирлеримди билдиргем. Бүгүнкү биздин Кыргыз мамлекетин башкаруу системасына курултай институту киргизилиш керек деп эсептеймин. Эмне үчүн? Мына ушул элден телефондон менден сураган учурларда да ушуну айтышып атат да. Суроолордун бири мындай. Көбүнчө айтышат экен, парламент турбайбы бизде, курултайдын кызматын парламент аткарат деп. Курултайдын кызматын эч качан парламент аткара албайт. Биз мына 30 жылдан бери көрүп атабыз. Парламент деген бул мыйзам чыгаруу бийлиги. Бул 3 бийликтин бирөөсү. Ал эми курултай дегенибиз бул съезд. Бул улуттун бир мыкты эл мыктыларынын жыйыны, бул улуу жыйын. Бул илгертен эле ошо байыркы көчмөн замандарда кыргыздарда бул уруу башчыларынын, элге кадыр баркы сиңген аксакалдардын, кол баштаган баатырлардын бир жыйыны болгон өзүнчө. Мына ошол эл мыктылары жыйылып келип, элдин тагдыры, өлкөнүн келечеги жөнүндө маселелерди талкуулап чечишкен. Мисалы байыркы биздин ата бабаларыбыз болгон байыркы хундарда, сиямбилерде, түрк каганатын түзгөн урууларда, Кыргыз улуу Энесе Кыргыз державасын түзгөн ушул Кыргыз элинин урууларында ушул курултай системасы дээрлик бардык көчмөн урууларда иштеп келген. Ал бир гана бир 10 жылдык, 100 жылдык эмес, миңдеген жылдык тарыхы бар саясий башкаруу институту бул өзү. Мына ошол институтту бүгүнкү күнгө ылайыкташтырып киргизүү жөнүндө дээрлик бир 10 жылдардан бери биз тынбай ушу кайрылуу жасап, жогорку кеңешке кайрылуу жасап, ал курултай жөнүндө мыйзамды жазып берип, ал кечирип коесуздар, 2012 жылы парламенттен биринчи окуудан өтүп, бирок ошо жерде кээ бир ТКБ баш болгон кээ бир депутаттарыбыздын бийлигишүүсү менен бул мыйзамдын кабыл алуу процесси токтоп калган. Анда булар эмне үчүн кабыл албай жатышат? Курултай институту орносо эмне болот? Элге эмне болот? Чиновниктерге эмне болот? Чыныгы эл бийлиги орнойт. Эгер курултай институту, курултай мыйзамы кабыл алынса, курултай институту иштеп баштаса, биз 30 жылдан бери айтып келаткан демократия деген, мына ошол кыргызча айтканда эл бийлиги деген сөз, чыныгы эл бийлиги орнойт. Курултай институту ишке кирбей туруп эл бийлиги эч жерде орнобойт. Ал ар кайсы өлкөлөрдө, ар кандай бурмаланган формаларда, мааниси өтө төмөн ар кандай бир бузулган формаларда иштеши мүмкүн. Бирок чыныгы курултай, чыныгы эл бийлиги мына ошо курултай институту иштеп баштагандан баштап гана иштеши мүмкүн. Демек, курултай парламент болбосо, а эгерде курултай институту орносо, парламент эмне иш кылат деген экинчи бир суроолор элдин арасында ошо туулуп атат. Парламент эмне кылат эле? Парламент өзүнүн чыныгы функциясын мыйзам чыгарат. Ошо чыгарган мыйзамдары элде кандай иштеп атат, ошону көзөмөлгө алат. Ошол боюнча тиешелүү органдардан алар отчет алып, өзүнүн билдирүүсүн курултайдын алдында бир жылда бир жолу отчет берип турат.
Misal üçün, egerde Kurultay institutu ornosa, oşol jogorku kеңеш çıkargan bir yıldır içinde çıkargan mıyzamları jönündө, al mıyzamlar kандай işlep atkаны jönündө Kurultayga atчет berет. Muna ушул нерседен жогорку кеңештин депутаттары азыр качышып атат. Алар atчет бергенден качып атат. Ушул убакка чейинки президенттерибиз да ошондой atчет бергенден качышып атат. Алар bir жылда элдин алдында ошол atчет бергенден качып, ушул убакка чейин Kurultay институту кабыл алышпай жатат. Экинчи, Kurultay съезд болгондо буга кимдер делегаттар болуп келишет деген экинчи бир суроо бар бул. Маанилүү негизги суроолордун бири ушул. Biz bunu iki formada, iki yol menen Kurultaydı çakıruğa bolot dep esepteybiz. Birincisi bu territorialdık, aymaktık prinsipinin, ikincisi urular prinsibi menen. Buna urular prinsibi boyunca ben uğuşuma karaganda jakında 24 oktyabrda uşul Kurultay ötkönü jatat. Buna uşul uru başçıları, her bir urulardan içinde uruktardın dağı qoğumları bugünkü günde uruktardın başçıları tüzülgön. Kırgız qoğumu özünü salttı bir el başkarı sistemi ağzında salttı bir jaşo obrazına gayrılığı için gevir burun ata babalardan kalgan bir asıl murastardı kayra jaratının üstünde işleşip atat. Buna oşulardın biri hazır oşul buna uruluk sistemi menen eldi başkarı jönünde gep sözdür kozgolup atat. Buga karşı çıkıp atkanlar da var. Sebebi bunu düşünböstön ele köptür uruçulukka barganda gayri artka ketebizbi. Bul feodalizmden kaldık emespi degen. Bul baya murdagı Sovet mezgilinde orus ideologtoru, Sovettik ideologtor tarafından burmalanıp bizge jaman görsetülgen oşol sözdördü kayra kaytalap aytıp жүрүшөt. Açınında alanda emes. 1000 yıllar boyu şu işlep gelgen instituttu biz bugünkü günge ılayık kayradan işletsek bolot. Buna oşolor urular prinsibi menen de biz Kurultaydı işletsek bolot. Urular prinsibi menen biz Kurultaydı çakırsak bolot. Anday bolgan uçurlarda hazır her bir urulardın qoğumdoru birikmeleri var. Buna oşolor uru başçıları her bir urudun mıktı baldarın, uğul kızların oşol östörünün sanına jaraşa kvota menen çakırışat. Buna oşolor Kırgız mamleketinin jana Kırgız elinin tağdırı jönünde meselelerdi talkulaşat jana çeçim kabul alışat. Ekinci aymaktık prinsip menen aymaktık prinsip bolganda her bir ayıldardan biz eme oşol Kurultay mıyzamın yazgan uçurlarda al jerde görsetkenbiz. Anda her bir 3000 şayloçudan birden ökül şaylanıp gelse degenbiz. Buna oşonda bizden respublika boyunca negizine bir 900'den aşık 900'ün tereginde delegat şaylanat. Bir 100-150 adam konak katarı çakırılsa, argaysı uyumlardan, elçiliklerden, jana bilik butaklardan çakırılsa, demek 1000 adamdın tegereginde delegatlar katışıp Kurultay ötkörüge bizden mümkünçülüğümüz var. Mına oşonduktan, mına oşul aleme her bir ayıldan şaylaganda her bir ayıl özünün mıktı baldarı, mıktı kızları kimdir ekeni bilişet de. Biz bu ol yerde Bişkek'te oturup alıp kaysı bir rayonda mıktı jigiti, mıktı bilimdүү jigiti, el başkara turgan, elge sözün ayta turgan, kayra barganda uşul jerde kabul alıngan çeçimlerdi elge düşüre turgan baldar kızlardı biz bilbeybiz. Aradan oşu jergiliktүү elder jakşı bilişet. Alar oşol delegattardı şaylagan uçurlarda biz atayın bir statya menen mıyzamga kirişken elek. Kanday adam delegat bolalat degen uçurda mekençildik sezimi güçlü, uluttuk sezimi güçlü. Al uluttun tağdırına kaydıger karabagan. Mekenin өлkөнü başkarı sistemasında, өлkөнü aldığa cıldırı, önüktürü maksatında же болбосо аны экономикалык жактан, руханий жактан кантип өнүктүрүүгө болот деп ой жүгүрткөн, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө алган мыкты уул кыздарды делегат кылып шайлаш керек деп биз атайын бир статьяга ошондо киргизкенбиз. Эгерде бул Курултай жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып калса, анда бул ушул статья ошондо кабыл алынат эле. Анда ар бир ушул айылдагы adamlar östörünün mıktı uğuldarın şaylap oşonun içine bir mıktı, bir ölsün, iki ölsün şayloçun sanına cüret bolçu. Bunu ne bilesi Ceman? Buna bugünkü günü biz partiyalar arkalı şaylap, daha altürsün biz kanday adam bizge deputat bolup gelerin bilbesinden
partiyalardı şaylap biz buna keyinki 5-10 yıldan içinde bu partiyalık sistema bizden өлkөнү gana bugünde 3-cü tönkörüşke alıp gelbesinden eldi dağı buza turgandığın biz gözümüz görüp atat. Al bizge mına uruçuluk sistemaga karşı çıkanlar aytat. Eldi uruğa bölüp jibересиңер, kanattarga bölөsүңөр дейт. Ал эми партиялык система бүгүn үй билени bölüp atkandыгын görüp atабыз. Erkeki bir partiyada, ayalı bir partiyada, baldarı 5 balası olsa 5 partiyada oşol akça tavuş üçün, je bolbosa kандай toптун kızıkçılığын korgoş üçün bölünüp bir үй bile kıdırıp atkandыгын görüp atабыз. Bunun özü memlekettin negizi yadrosu bolgon instituttu talkalap atабыз. Bul institut talkalansa erteң uruçuluk da bolboyt, ulut da bolboyt, memleket de bolboyt. Biz oşon üçün bugün oylana turgan bugün kayra ata-babalardın bir asıl muraslarına kayrıla turgan, anı bugün küngө layıktaştırıp işlete turgan jerge geldik. Bir vaktlarda German uruları çarşılıp atkan uçurlarda anı Bismarck degen bir uulu çıkıp oşol azırkı Germaniyanı bugünküde avalga alıp gelip biriktirgen. Oşonda federatifti tüzülüştü talkуулap oşol sistema alıp gelip biriktirgen. Mına oşol Bismarck'tın mınday bir sözü var. Akıldı adam deydi. Al başka bir adamdın katasın görüp özünün katasını oңдойт deydi. Al emi akmak adam özünün başından ötmeyince bilbeyt deydi. Urmatlı Kırgız elim, urmatlı şu Kırgız elin başkargan tövöldör, urmatlı ulutluk inteligensiyanın öküldörü bizden başımızdan 3 yolu tönkörüş ötüp atat. 3 yolu bir katanı biz kaytalap atabız. Emi daha kaçan akılımızga gelebisin. Uşul 3 yolu katanı kayra kaytalay beremiz mi? Je oңдойбуз bu. Mına 3-cü yolu hazır bütün dünya hazır Kırgızda karap oturat. Bu emi kanday memleket tönkörüş boldu, bolorüş boldu. Hazırkı mına kırdaldı da hazır görüp turabız. Bu kırdal hazır nары beri oynap çaypalıp geçse emne bolat degen hazır her bir Kırgız jarandan hazır gökrөгün, жүрөгün öykөгө mesele bolup turat. Mına uşunda uçurda biz kayradan dagı dele oşo sayasi başkarуу sistemasidan murunkuday kалтырып, oşo deputatарды şaylooну kayra murunkuday jol menen şaylay turgan bolsak partiyalık sistema menen kayra ele dagı oşul 2 yıldan keyin 3 yıldan keyin uşunday bolбойт деп hiç kim kepildik bere albayt. Mına oşonduktan urmatlı Kırgız elim, urmatlı şayloo komissiyasının төрагасы, şayloo komissiyasının müçeleri, urmatlı deputatlar, urmatlı чиновниктер, urmatlı hazır prezidentin mildetini atkarıp atkan Sadır Mırza. Biz hazır oylanıp, hazır çeçip, hazır şayloo sistemazın, sayasi başkarуу sistemazın önüktüre turgan jolgo düşpözök, biz anda bu memleketin tağdırına siz de baş bolup, deputatlar da hazır hiç kimizi gepildik berip жооп бере албайт. Biz Kırgız eli bu katarı oңdaşыбыз керек. Бұл oңдай turgandı, men jeke insan katarında, жазуучу жана окумуштуу katarında aytar elem. Kurultay institutu arkılı oңdaşыбыз керек. Men andan başka bir ırşakta, andan başka bir joldu görбей atam. Hazırkı deputatlardan gayradan partiyalık sisteme menen bara turgan bolsok, dagı dele uşul nerseler kaytalanat. Biraz basan bolup kaytalanat da kayrele uşu jollu düşöbüz. Kayradan dagı bir 5 yıldan keyin uşintip prezidentlik olap otursak emne degen el bolabız. Bugün biz şılдың ola turgan avalga geldik. Bugün egerde biz joldu oңdop ketpesek, memleketти kayradan oңdop bir uluttuk memleket kura turgan jolga düşpesek, dünyanın eli бұл өзі кем ақыл, memleket түз албаған, memleket құралбаған, memleket деген емне екендігін білбеген, мықты бала менен мықты емес баланың айырмасын білбеген, мықты баланың орнына мықты емес балдарды депутат қылып шайлап, өзінің өлкөсін өзі талқалаған бір қараңғы түркі ел Турбаева деген сөзге қалабыз. Башқа ешқандай бізге атағдан келбейді. Біз ошондай жаман ел белек, ошондай жаман елдің ұрпақтарыбыз бу. Эмне үчүн биз ушул азыркы депутаттар, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, силердин мойнуңарда ушул милдет турат. Азыр ушул жолду оңдоп кетүү милдети дагы азыр, укугу дагы азыр силердин колуңарда турат. Азыр силер ошо мыйзамга, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жолу менен шайлоо системасын жана саясий башкаруу системасын өзгөртүү мына ушул силердин колуңарда. Ошондуктан мен суранат элем, урматтуу депутаттар, акыл эске келип, ынтымакка келип, азыр улут үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн ушул ишти жасагыла. Антпесеңер болбойт.
Ekінші дағы bir maneli сұраудың biri, біздің азыр bir ters аяқ, қоғамда да терс аяқ адамдар көбейді. Атайын биліп тұрып ошо бұрмалаған bir топтар да бар. Атайын бізді misal үшін Емполорустың içinde başka bir memleketin қызықшылығын қорғап, ал эми бұл мемлекет менен иши болбогон адамдарыбыз азыр көп болуп атат. Себеби сырттан кайсы bir уюмдардан ошо айлык алып иштеп жанын багып аткан адамдар бар. Ошолор бүгүнкү күнү Кыргыз мамлекетинин келечеги жөнүндө, Кыргыз улутунун келечеги жөнүндө ойлонуп аткан жери жок. Алар өзүнүн кара курсак үчүн кээде тескери сөздөрдү сүйлөп, элди адаштырган bir кептерди айтып жүрүшөт. Мына ушул негизги суроолордун бири ушунда. Бүгүнкү күндө ушу аналогия барбы? Ушу Курултай институту иштеп аткан кайсы bir иштеткен өлкөлөр барбы деген bir суроо бар да. Мындай өлкөлөр бар. Мына биздин жаныбызда Кытай мамлекети. Дал ошо Курултай деп атабызда бүткүл Кытайлык улуттук съезд деген ошондой уюму бар. Ал бүткүл Кытайлык улуттук съезд коммунисттик партиянын да үстүнөн, бүт бийликтердин үстүнөн азыр көзөмөл жүргүзүп, бүтүндө Кытайдын маселелери мына ошол эң акыркы маселелери ошо жерде чечилип, ошол бүткүл Кытайлык съезд кабыл алынган чечимдер коммунисттик партиянын съездинде дагы бардык тиешелүү бийлик бутактарында талкууланып, ошону менен иш алып барып атат. Биз мына ушул Кытайдан эмне үчүн үйрөнбөйбүз? 1,5 миллиард калкты былкылдатпастан курсагын тоюнтуп, ичинтип, анан бүтүндөй дүйнөнүн азыр саясатына өзгөртүү киргизип аткан, таасир берип аткан элден эмне үчүн биз үйрөнбөйбүз? Эмне үчүн биз ушул алсак болбойт жаныбыздагы ушул элден ушундай bir элементтерди, ушу башкаруу система институттарды. Экинчи, биздин Курултайга эң bir жакын институттун бири бул улуттук конгресс деп аталган Ливиядагы институт болчу. Тилекке каршы Америка башында баш турган ушул Курултай институтуна каршы чыккан, ушунда чыныгы элдик бийликке каршы чыккан, башка улуттардын, өлкөлөрдүн өсүүсүн каалабаган ошол мамлекеттик бийлик ишчиси менен Муаммар Каддафи каза болуп, бүгүнкү күнү Ливияда граждандык согуш алыга чейин токтогон жок. Bir убактарда эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарында турган Ливия мамлекети бүгүн эң арткы өлкөлөргө бири-биринин таланып торолгон, ынтымакка келбеген, ыркы кеткен элге айланып отурат. Мына ошол жерде дагы улуттук конгресс деп аталган. Мына ошол улуттук конгресс биздин Курултайга bir 80-90% жакындыгы бар болчу. Биз эгерде ушул улуттук Курултай институтун Курултай кыймылынын өкүлдөрү суруш кылган мыйзам боюнча кабыл ала турган болсок, чыныгы эл бийлигинин дүйнөдөгү эң мыкты үлгүсүн курат элек. Эң акырындагы bir суроо. Элден түшүп аткан суроолор. Ушул Курултай институтун биздин ата-бабалар кандай пайдаланышкан? Дегеле ушу Курултай институтун биринчи кайсы эл ойлоп тапкан деген дагы bir илимпоздорго bir тиешелүү bir суроо бар. Мен өзüm ушу Курултай институтунун тарыхына кайрылдым да. Бул байыркы арийлерде, шумерлерден башталган. Шумердеги парламент деп bir убакта Крамер деген окумуштуу аны айткан, адамзаттын тарыхында эң алгачкы парламент бу шумерлерде пайда болгон деп. Чынында мен ал жерди изилдеп, Шумерлердин Билгамеш поэмасынын шумердик варианты, вавилондук вариантында которуп китеп кылып чыгарган адаммын. Жана ошол поэманы Манас эпосу менен, Төштүк эпосу менен салыштырып, 60 беттин тегерегинде bir илимий наброска, шилтемелерди жасап, bir макала жазган кишимин. Мен ошону билген адам катарында айтып атам. Мына ошол адамзаттын тагдырында биринчи мамлекет курган. Бул 5000-6000 жыл мурунку окуя жөнүндө сөз кетип атат. Мына ушул Шумер элинде bir окуяны кыскача айтканда bir мамлекет экинчи мамлекетти басып алып атат. Мына ошондо Урук шаарынын башчысы Билгамеш аксакалдар советине кеңешине кайрылат. Аны аксакалдар кеңеши башкарып атат. Мына ошол поэмада айтылат. Аксакалдарга айтат, аксакалдар дейт. Биз качанга чейин салык төлөп, ушул мынагул мамлекеттин коргондун шаардын сыртында армиясын салык жыйнаганы келиптир. Качанга чейин биз салык төлөй беребиз? Эмне үчүн биз эркин мамлекет болбойбуз деген суроо берет. Ошондо аксакалдар
Anın askeri bizden güçlü, koy uruşmaylı anı menen uruşkanında güçübüz jetpeyt. Biz ağa sağlık төлebele başlayıp turalı, anan keyin görörбүз келечекте деп ушинтип чечим чыгарышат. Ошондо билгемеш аксакалдар тарап кеткенден кийин жаштардын мыкты өкүлдөрүн чогултуп курултай өткөрөт. Жыйын өткөрөт. Жыйын өткөрүп ушул эле маселени жаштардын алдына, лидерлердин алдына коет. Урматтуу жаштар дейт. Мен аксакалдарга кайрылсам, аксакалдар менин сунушумду кабыл алган жок. Мен муногу шаарды айланып кармап турган душмандын колуна каршы аскер топтоп каршы күрөшөлү дагы эркиндигибизди жеңип алып, салык төлөгөндөн бошонолу, эркин мамлекетке айланалы, өзүбүздү өзүбүз өстүрөлү деген сунушту койсом, аксакалдар кеңеши кабыл алган жок. Ушул сунушту мен силерге коюп атам, кандай дейсиңер дейт. Мына ошондо жаштар курчтугуна салып, аны билгемешти лидер катары таанышып айтат. Biz seni emne desem biz oşa soruşumdu bekitip berебиз, biz sen aytkanга makılbыз deydi. Oşentip жаштардан kol kurap, sırtta turgan düşmana karşı güreşip, bilgemeş jegip çıkıp, özünçe uruk şaarı, borbor uruk şaarı olgan, bayırkı Şumer memleketini negizin algaçkı memleketini tüzet. Mana oşul 6000 жылдан beri bu жазма, al uakta kağız yok bolçu, bu çopoğa жазылған жазудан ulam aytılıp atat. Mına oşondan beri 6000 жылдан beri işlep gelatkan instituttu bugün biz hem üçün gayradan bugünkü günge layıktaştırıp salsak bolboyt. Bizden hazırkı өлkөнүн taqdırı, uluttun geleceği bizdi uşuğa majburlap atat. Oşonduktan men sözümdün ayak jagında urmattуу intelligensiyanın öküldörü, ilimi çıkarmaçıl intelligensiyanın öküldörü, urmattуу deputatlar, urmattуу prezidenti mildetini atkarıp atkan Sadır Nurgojoyevich, urmattуу ministrler, men silerge dağı kayırlat elem. Şu uluttuk intelligensiyanın ökülü katarında, жазуучу okmuştu katarında, uluttuk kurultay institutunun tarihın izildegen janağının manisi bugünkü günde kayradan çoğun ekendigin uşul bilgen adam katarına kayrılıp, uşul bu kurultay jönünde mıyzamdı kabul alıp, uşul institutu işke girgizүү jönünde kayrılıp jana suranıp keterelem. Anda olmasa urmattуу telegörүүчүлөр, uşunu menen men sözümdün ayağına çıktım. Kayradan görüşkönçe sak salamatlı olуңуздар.